Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен кезектеги видеодо кезектеги сатылчу автоунаа Chery Tiggo 7 Pro Max жылы 2023, объему 1.5 турбина. Коробкасы роботпу же автоматпы? Вариатор, коробкасы вариатор. 9 ступкабы? 9 ступка. Кыскасы, урматтуу туугандар, бул машина выкупта, лизингте, выкуптан өткөрүп берилет. Кыргыздардын атына чыгыптыр, кыргыздардын паркына. Парктын проценти 2% дейт, жакшы ишеничтүү парк дейт. Машина сырткы абалы өтө жакшы. Зимний летний дөңгөлөгү дагы жаңы экен. Азыр зимний дөңгөлөгү менен турат. Летний дөңгөлөгү дагы үйдө дейт, бир дагы коюлган эмес дейт. Көрүп атасыңар машинаны, вин кодун силерге көргөзө кетейин. Историясын текшерип алгыла, чтоб никакой мындай сомнения жок болгондойчу. Машинасы 3 ай төлөнгөн. 3 ай төлөнгөн, негизи 42 айга чыгыптыр, айына 91 миңден. Эмне үчүн бул машина жакшы анткени немези выкуптун акчасы арендада эле болуп атат. Даже арендадан дагы арзан да. Парктарда анча-мынча, парктарда 3000 айдап жүрүшөт бул машинанычы. Багажы электропривод, багажы кенен экен. Таза чёткий машина. Бул жеринде кнопка менен жабылат. Өзү комплектациясы базовый эле комплектация, бирок базовый комплектациясы деле жакшы, оснащениясы жакшы экен. Дөңгөлөктөрү литый, 18 радиуста дөңгөлөктөр. Салону кожаный, 4 сиденьясы тең подогрев бар, полный электропакет. Сплошной монитор, бул жагында подлокотник, кожаный сиденья, электрический. Жакшы комплектацияда бул сиденьянда памяти болот экен. Силерге пробегин көргөзөйүн. Пробеги 27600 дейт. Көрүнүп атабы силерге? Машина 1 жыл гарантияда экен. 1 жыл ичинде эгерде бирдеке болуп бузулса, бир жери мотору же коробкасы бирдеке болсо, бекер алмаштырып берет экен. Так, база боюнча 350 миң сурап атат первоначально. 350 миң берсеңер, калган общий негизи 42 айга чыгыптыр. 39 ай калат экен, 39 айын айына 91 миң рубльдан берип кутулуп алсаңар болот дейт. Ошондой достор, бул видеого лайк басып, бул видео менен бөлүшүп койгула. Оюңарды комментарийге жазгыла. Кандай деп ойлойсуңар, бул жерде бул машинанын тартып спор болуп кетти. Chery Tiggo Comfort Plus'та иштейт. Comfort Plus'та ким иштегиси келсе, ким аккаунт бар болсо алсаңар болот. Көп эле кыргызстардагы проблема экен. Comfort Plus'тан тесттен өтүш проблема эмес болуш керек негизи. 2016 жылкы Skoda Octavia турат. Сонун машинабыз Skoda Octavia. Лайктан басып комментарий жазып койгула. Кайсы машина жагат силерге? Китайский машиналарга кандай карайсыңар? Жакшы эле, туура эле көз карашыңарбы же вообще мындай көз карашыңар негативныйбы? Ошондо комментарийге жазып кеткиле. Анан Москвада бүгүн 26 март 2024 жыл, абал өтө жакшы эле. Проверка болуп атат, конечно, проверка постоянно эле болуп жүрчү. Эгерде силердин документиңер туура болуп, эч кандай ошибка жок болсо, базада бар болсо документиңер, эч кандай проблема болбойт. Токтотуп текшерип эле анан кой беришет. Анан эгерде силердин какой-то бир проблемаңар бар болсо, базадан чыгып кетип регистрацияңарчы же путевой листиңерди туура эмес толтуруп алган болсоңор, албетте силерде проблема болот. Депорт басып коюшу мүмкүн, депорт кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан жаңылыктарды айтып аткан, элдин оозунда сөз болуп аткан нерселерге көп көңүл бурбай эле өзүбүздүн ишибизди кыла берели, урматтуу туугандар. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, рызкыбыз кенен болсун дегендей кармаган орозоңор кабыл болсун, урматтуу достор. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Лайк басып, комментарий жазып койгула, достор.